кулчулук кылуудан эле кээ бирки адам ойлойт экен да, сенин бактылуулук дегенди кандай түшүнөсүң, жашоодогу максатың кандай десе, көпчүлүк айтат экен да, мисалы мен ата энем мени багып өстүргөндө мен ошого татыктуу бала болушум керек дейт экен. Кээ бири айтат экен, мен эми Кудай жараткан, эми намаз окушум керек деп, намаз менен гана сиз айткандай чектелет экен. Бирок эми намаз окуп, анан дабатка чыгып эле жүрбөстөн, ошол менен бирге эле баягы үй бүлөнү багуу деген, бардык намаздын өзү бул кулчулук деген сөз эмес. Намаздын өзү кулчулук эмес. Намаз кулчулуктардын, ибадаттын комплексинде намаз болуп эсептелет. Анын да алдына койгон бир милдети бар намаздын да. Намазды эмнеге окуйсуң? Өзүң арак ичип атсаң, өзүң бузукулук кылсаң, калп айтсаң, элиңди шордотсоң, ата энеңди бакпасаң, намаздын эмне кереги бар сага? Демек, намаз жалпы контекстте кабыл кылынат. Ошондуктан кээ бир алымдар айтат да, намаз эмне үчүн керек десе, адам кулчулугун аткарууда өзүн бир тартипте кармап туруу үчүн керек. Өзөк ибадат. Аны бузукулуктан кармап туруучу ибадат. Ошондуктан намаздын өзүн эле болду ушу кулдуу деп коюу бул туура эмес. Кадырлуу көрөрмандар, мен бул каналдын көрөрманы болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдирем жана ушул каналга жазылууну унутпаңыз. Айтмакчы, башкаларга дагы сунуш кылып коюңуз.